Блинчиктерди жөн эле жасап койбостон ичине жумшак кремден салып, өзгөчө подача менен дасторконго койсоңуздар, келген коноктордун дагы өзүңүздөрдүн дагы жээрден мурун аппетитиңиздер сонун болуп ачылат. Ал үчүн бизге эки идишке эки түрдүү блинчик жасайбыз. Бирөөсү жөнөкөй эле, экинчиси шоколадный болот. Блинчик үчүн туз, жумуртка, сүт, ун, сөзсүз түрдө суюк майды дагы кошушту унутпайбыз. Баардыгын жакшылап бир маса кылып аралаштыргандан кийин бизде бирөөсү шоколадный болгондуктан 2 аш кашык какаодан кошуп, үстүнө кайнап жаткан киптөктөн дагы куюп, бир маса кылып алгандан кийин кызып турган сковородкада блинчиктерибизди биринин артынан бирин даярдап бышырып алабыз. Андан кийин крем көтөбүз. Крем үчүн жумуртка, сахар, сүт, крахмал баарын аралаштырып, коюу масса болгондо сливочный маслону салып коебуз. Блинчиктерибиздин ичине кремдерибизди салып, дал видеодо көрсөтүлгөндөй кылып оруп коебуз. Шоколадный крем үчүн бир аз гана кремге какао кошуп койсоңуздар, шоколадный крем болуп калат. Сиздерде да ушундайбы? Баарын дасторконго коюп, баары тамактанып ичип бүткөндөн кийин кухняны өзүң жалгыз калганда жыйнаган мага аябай жагат. Баарын жыйнап, тазалап жаттым. Айтмакчы, бул паста аябай сонун экен. Артикулун калтырып коемун. Сиздер дагы заказ кылып алдырсаңыздар болот.